19 жашыман бери иштеп келдим. Мамлекеттик кызматтарда 20 жашыман бери. Нарын шаарындагы жаш үй бүлөлөрдүн катарын толуктаган Акылбек Кадыркулов 30 жашта. Ал эгемен өлкөбүз менен жашташ болгондуктан мамлекеттин абалын өз турмушуна салыштырып келет. Айтымда Кыргыз өлкөсүндө ал өңдүү жаш жаңыдан турмуш тиричилигин жөндөп келе жаткан үй бүлөгө окшош. Мындан улам ал алдыдагы 30 жылдыкта Кыргыз өлкөсүн дүйнөнүн алдыңкы мамлекеттерин катарынан көрөрүнө ишеними чоң. 30 жылдан кийин мен Кыргыз мамлекетин азыркы Дубайга теңеп элестете алам. Анткени биз мына жаш жаңы муундар өсүп келатат. Ички инвесторлорубуз мурда 30 жыл мурун болобу же мындан бир 15 жыл мурун болобу сыртка инвестиция калса, азыр ички инвесторлор бүт ичке өзүбүзгө инвестиция кылып атат. Андан сырткары тыш чет мамлекеттен да көп инвесторлор келип, майда кичине шаарчаларды куруп, мына мисалга алып кетсек, Асман шаар курулуп атат. Бул дагы биз үчүн, Кыргыз мамлекети үчүн чоң инвестиция. Ушундай көп бай мамлекеттерден жакшы инвесторлорду, өзүбүздүн ички инвесторлорду тартып отурсак, Кудай буйрса, оңолобуз. 32 жылдык тарыхы бар мына ошо эгемен өлкөнүн ээлери акыркы жылдары өлкө өнүүгө бет алганын айтышып, өз ара кубанышууда. Себеби 38 жыл ичинде мамлекет ичинде ар кандай тарыхый окуялар орун алып, көпчүлүк үчүн келечек туңгуйка кептелгендей сезим калтырган. Бирок акыркы 3 жылдагы өзгөрүүлөр, жаңылануулар эл үмүтүн кайрадан жандырды. Деги эле азыркы убакта өнүүгө өсүп келатат. Бардык жагынан десем жаңылбайм. Деги эле футбол кайсы тармакта болбосун азыр өнүүнүн үстүндө прогресс болот десем жаңылбайм. Тарыхчылардын пикиринде мына ушу көз карансыздыкты Кыргыз эли оңдогон кылымдары бою эңсеп, акыры ага ээ болгон. Бирок бүгүнкү күндө Кыргыз мамлекети айрым тармактарынан толук көз карансыздыкка жете элек. Таарагы чакан өлкөнүн өндүрүшү, Тоо-Кен тармагы сырткы ички инвесторлордун колдоосу менен иштетилип келет. Экономикалык жактан көз каранды эместикти дагы куруу болсо алынат да. Анан экономикалык жактан көз каранды эместикти куруу жолун улантып атат бүгүнкү айтканда. Маселен, ошо 90-жылдардагы бизден учурунда туура эмес келишим негизинде, мисалы, Кумтөр кени бар атактуу да. Ал бизден алынып туура эмес пайыздары менен иштеп Кыргызстанга 30% калып атпайбы? Демек биз эгемендүүлүккө айткан менен, чын айтканда келишимдер келгенде эле келишимдер, мамлекеттик келишимдер биздин эгемендүү эмес экенибизди да көрсөтүп коюп атат. Мына мен кавычкага айтып атам да, ал эмне болуп калды? Мына кайра азыркы президент Садыр Жапаровдун аракети менен кайра Кумтөр өзүбүздүн элибизге кайтып келди да. Бул дагы жанагы ар бир көкүрөктө, ар бир Кыргызстан көкөрүндө турган экономикалык жактан көз каранды эместикке жетүүнүн кадамдары деп эсептейм. Мына ушундай оор жылдарды башынан өткөргөн Кыргыз өлкөсү башында кетирген айрым мүчүлүштүктөрүн жөнгө салып, өнүүгө дүйнөнүн дөө шалары менен тең ата мамиле курууга бет алды. Маселен, акыркы 3 жыл аралыгында 30 жылда болбогон иш-аракеттер аткарылып, ички сырткы мамилелер чыңдалып, өлкө экономикасы күндөн күнгө өсүүнүн үстүндө. Эсенбек Сталбек уулу, Нурсултан Болотбек уулу, Өлкө Теми, Нарын шаары.